Ассаламу алейкум достор, кандайсыңар? Так, бүгүн 3-күн, зикр менен 3-күндүк смена. Жана заказ албадым беле, биринчи күнү билесиңерби? Солнечногорскийге. Ошол жерге келип, пассажирларды таштап, кайра обратно кетип атам. Ушундай жер экен. Өзүңөр көрүп аткандай, байкап аткандай. Мондай наушник тагын алып, бул сотрудница экен. Короче, бул пассажирларды алып келип таштадым. Неме берди. Жанагындай неме пассажирлар экен. Тойго карата эле. Бүгүн ушулардын той экен да, свадьбасы. Ошого карата эле заказ кылыптыр. А так максимум бир бизнесте болбосо бир комфорт плюста экономия жүргөн эле пассажирлар экен. Баягынтип эсептешкенден эле, акчаны бергенден эле байкап койсуң да. Жарым акчасын берди азыр. 10 000 рубль. Анан калганын кечинде алып кеткенде берем дейт. Элиттин клиенттери неме да? Баягы биринчи күнү сүйлөшкөндө эле сразу 20 000 дедим, 20 000 рубль которуп коймок да. Все, без проблем, вот я вам перевел. Ждем вас в день депчи. Ну, булар ушундай экен, короче. Саат 14:11, 2ден 11 мүнөт өттү. Эми Москваны көздөй жөнөйбүз. Бул жер азыр могул жер, именно чыга бериш. Бул жер мондай пляж экен да. Мындан биягыракта элдер, пляжный зона экен. Баягындай элдер түшүп атат толтура. Ошо машиналар көп келип, элдер көп келип, именно ушул чыга бериш жак пробка экен. Москваны көздөй 55 километр, 1 саат 21 мүнөт дейт. Бияктан азыр тариф иштебей атат. Цкаттан чыгып кеттим да. Цкатка чейин где-то 7-8 километр экен. Цкаттан киргенден кийин анан тарифтер иштеп баштайт. Ошол жактан анан по пути заказ болуп калышы мүмкүн. Примерди да күйгүзүп коем. Бизнести күйгүзбөйм го дейм. Бизнести күйгүзбөй эле пример элит менен заказ чыгып калса алып кетем, болбосо Москваны көздөй пустой эле кете беребиз. Түнкү саат 11:30 алып кетесиңби деди. 11:30 чейин иштейбиз эми. Кечок ишти көрдүңөр, кече иш вообще болгон жок. Бүгүн кандай болот байкайбыз. Анан эртеңден баштап уже стабильно только деньги чыгабыз. Муну түндө алып кетем, ошо менен все зависит этип барып жатам да, эртеңден баштап только день иштемей. Ошол достор, видеону көрүп турабыз. Оюңар кандай болуп атат? Ушул жөнүндө жаза кеткилечи. Ушинтип күнүгө чыгарсам кандай экен видео? Же зергүчтүү болуп кетет бекен? Тим эле коюп жумасына 1-2 видео чыгарып турайынбы? Ошол жөнүндө обязательно жаза кеткиле. Же ушундай күнүгө чыгара берейинби? Здравствуйте. Здравствуйте. Мини-пенчик такой. Кайф. Мне с той стороны. Нет, я вот так зайду. А вы это? Не-не-не. Не, садись. На Ленинград, да? Хилтон, да? Хилтон. Хилтон. Что-то... Биринчи заказ бүгүнкү күндүн эсебинен Ленинградская шоссе 39, отель Хилтон. Немеге чейин келдим? Химкиге чейин келдим, пустой. Вообще тариф пример элит почти Химкиге келгенде иштеди. Жана Подрезково ошол жака келгенде анан только иштеди. Бизнес болсо Цкатка жеткенде иштеди. Пример элит болсо ошол жака чейин иштеген жок. Неме заказдарды берип атты детский. Обычный простой детский. Хоть элит менен детский берсе да ала албайт болчумун, анткени менде мындай детский тариф, детский кресло кошулган менен по факту детский кресло жок машинада. Баягы приоритет алам деп эле кошуп койгом да. Ошого детский заказдарды берип атат. Приходится отменять. Ошол достор. Эми иштейбиз дальше, шаарга кирип кечке чейин. Анан достор, таксопаркты айтканды унутуп кетиптирмин. Эстен чыгып кетиптир. Эстетип коюп тургула. Билесиңер, Белес парк реклама кылып жүрөм, сунуштап жүрөм. Эгер жакшы ишеничтүү таксопарк издесеңиздер, кошулуп иштесеңиздер болот. Парктын комиссиясы 1%. Эгер ушул парктан электрондуу путевой лист алып иштесеңиздер 2% болот. Жана ошондой эле трудовой договор менен иштесеңиздер болот. Ушул парктан арендага жана выкупка машина алып, экранда көрүп турган номерлерге жазып, чалып, толук маалымат алып, кошулуп иштесеңиздер болот, достор. Да. 3000 можете.
Все, спасибо вам большое. Пожалуйста. Всего доброго. Все. Малая Бронная. Патрики. 1788 рубль. Эмнеге 1788, элиттики 1799 менен башталат го. Пример тариф. Жана тияктан Солнечногорскийден келатканда пример күйүз койдум беле, ошол бойдон калып кетиптир. Анан бергенден алып кое бердим. И тем более галстук. Примерде тайник түшөт да. Мен тем более примерден заказ кыла элекмин. Мага обязательно түшүшү мүмкүн да. Кой ушуну бир текшерип коелучу депчи. Следующий заказ бар. Следующий тоже пример тариф менен. Келатсам следующийин берди. Ойлоп койдум. Примерден подцепочке бере берет экен да. И акчасын карагыла. Акчасы 10 километр. Канча минут болду азыркы поездка? 20 минут болду. Почти чай менен 2000 рубль таштады да. Элиттен деле ушундай болмок. Тоже 10 километрлик заказ. Жанагы мунун алдыңкыны таштадым беле. Ленинградская шоссега. Ал деле 10 километр болчу. Тоже канча бир 15 минут, 20 минут болду беле поездка. Тоже 2000 рубль. Но элиттен көрдүңөр канча сааттап заказ күтүп атасың. Примерден артынан берет экен и разница 200-300 рубль экен. Анан бүгүн до конца, короче, эки тариф менен иштей берейин. Пример элит менен. Кандай болот экен байкайбыз. Если нормально болсо, почему нет? Пример менен деле иштей берем. До свидания. До свидания. Всего доброго. Хорошего дня. Могул жер. Мен мечтам да мечтам. Ушул жерден беле бир квартираң болсо, Карач, беректе, дом вообще красивый го, дом билесиңер да. Кайсы немеле бул? Алги паруса. Мощный жер, ушул жерден бир квартира алып алсаң. 2130 рубль. Пример тариф менен. Жөн жанантип жалдырап заказ күтүп отургандан көрө ушинтип пример менен деле иштей бериш керек экен. 17-19 саат. Мы же здесь едем. Здравствуйте. Здравствуйте. Первомайская, да? Да. Немеге келдим? Первомайская. Тариф пример менен Лужникиге элит менен баргам. Ал жактан кайра пример менен 3174 рубль. Жан жестко жаап атат. Вообще жол көрүнбөйт деп койгула. 100% жаап атат окшойт. Жол көрүнбөй калды. Так. Эми бул жактан центрди көздөй жөнөйлө. Примерде өчүргөн жокмун. Ала берейинчи дедим. Бергенин ала берейинчи. Здравствуйте. Здравия желаю. Так. Мы с вами едем с остановкой, да? Большой почтовый сначала? Да, сейчас на почтовую почту уже. Этот, как там музычку подключить? Выхина метро келип калдым. Элиттер негизи бияка келиши эмес эле бир адашып кеткен окшойт бар. 4095 рубль. Неме кылыш керек болот атат? Короче, домой тартыш керек болот атат. Домой азыр эле тартып коет окшойм. Уже мен тиги немегени көздөй акырын кыбырай бериш керек. Жана клиентим алып кеткенгечи. А то жетишпей калышы мүмкүн. Короче, жана заказдан кийин почти 1 саат неме издеп жүрдүм. Шиномонтаж таппайм. Жан уруп атат. Жан жагында эмне жабылып алышканбы баары. Вообще таппай койдум, аягында бир заправка бар, ошол жактан үйлөттүм да. Дөңгөлөктүн жели чыгып калыптыр. Эми полный чыгып калган эмес, бир канча бир 100% болсо ошон 20% чыгып калган. Ошондо каңкылдап бул
неметип калат экен да. Ремень тагынбай койсоң канкылдап калат го ошентип. Короче, мени жебейди да. Үйлөтүп алайын десем шиномонтаж жок. Ошол достор. Шиномонтаж издеп жүргөндө неме кылып койгом. Примерди өчүп салгам. Элит менен алдым. Буга чейин да нормальный бир заказ берди эле. 54 километргеби ушундай. Алып принимать этип, жолдон бир жерден дөңгөлөк үйлөтүп заправкага кирип, ал заправкада да жок ошентип. Көпкө кармалып калдым да ат менен алып салды. Короче, көп сүйлөбөй ошол достор. Акырын тиги немегени көздөй кыбыра берем, жолду катар эми заказ берип калса жакшы. Хоть пример мененби, эмне менен, Химки, Зеленоград бул жактарга берип салса вообще сонун болот эле. А так домой немеде. Лобня жакта. Химки, Шереметьево да, короче. Лотте отель. Отель боло. Короче, 9 минута 1457 рубль. Примак менен. 9 минутага 1450 рубль нормальный да турабы. Элит менен 1800 рубльга келмек мен. Ортодо 350 рубль разница. Но зато ошо 1800 рубльдык заказды алам деп канча убакыт күтмөкмүн, э? Так что элитте иштегендер көрүп калсаңар жаман көрбөгүлө. Время деньги дегендей. Мен мындан кийин любойун алам. Примакпы, элитпи, короче, эки тариф менен урам. Убакыт учкан куш, убакыт кайтып келбейт. Надо работать, надо зарабатывать дегендечи. Все, давай, мам. Пока-пока. Уже скучаю. Здравствуйте. Здравствуйте, я дёргаю. Шереметьево, терминал Б. Да. Шереметьевого келип калдым. 41 минута 4150 рубль. Примак менен домой тартып койбодум беле. Мощный болуп кетти. Эми домойду өчүрөбүз дагы. Тияка кеттик. Мындан ары. Так, албайсыз жерде эле. Эмне өлүп баратасың да? Камалып туруп алып. Бирок мен деле биринин жолдун ортосунда токтоп туруп отурдум да. Солнечногорский. Ал. Короче, ушул жакта болчу. Заказами. Ал жака 47 километр 48 минутта көрсөтүп атат. Бул по бесплатный. Платный менен 5 минут разница экен. Бесплатный менен эле кетебиз да. Саат 22:42 болду. Ал жака 11:30 барып кош керек болчу. Доход 17668 рубль дейт. Мындан 4668-ин алып салсак 13000 рубль калат экен, э? 13000 рубльга иштептирмин. Жок, 3668-ди алып салыш керек. Ошончо 3000 бирдемке рубль бар болчу. Кечөкүдөн калганча. И 14000 калат экен. Бүгүнкү расход чыгыптыр. Получается 10000 аренда. 2000ге зарядтайм го дейм бүгүн анткени. Могул жер жаңа шлагбаум ачылды, базар жок. Менде штрих-код жок болчу да, бирок ачылды. Обед кылган жокмун. Мойка кылган жокмун бүгүн. 12000 расход кыйын бүгүн. 2000ге зарядтасам. Ошо менен 2000 рубль доход, 2000 рубль платный жолго кетсин. 20000, но жанагы клиенттен алган 20000 калат экен. Короче, еще не вечер. Дагы алдыда иштейбиз. Saat 1'den 6 минут өттү. Келдим центрга, Метрополь гостиницага. Таштадым буларды. Булар общий 22000 берди, 20000 таза берди. Буга чейин жаңа 2000 рубль предоплата которбоду беле.
Платный дорога туда 1650, обратно 1500 кетти. Ошо менен 3150 платный дорога кетти. Получается 19000 деп коелачы. 19000 рубль таза булардан калды. И плюс жана 14000 иштедим бе? Яндекс менен. 19000, 14000, 29000, 33000. 33000 бүгүнкү доход. Андан 13000 алып салалы. Расходторгочу 20000 таза иштеген болуп турмун бүгүн. Ну эми 12 саат болуптур ушу чыкканыма. Бияктан ошо бирлерде чыгып кеттик беле. Кайра бирде келдик. Бүгүнкү смена ушу менен аяктады, достор. Бүгүн уже 3-чү сменам бүттү. Айтып кеткендей эле дагы алдыда ушинтип күнүгө чыгара берем. Кандай болуп атат иш, эмне болуп атат. Ошондой, достор. Азыр зарядка бар, зарядка саям. Где-то 1 саат зарядтайт болушум керек. Зарядкам аз эле калды 20%. 97% менен үйдөн чыккам. Могу дальняя дорога трассадан еще платный менен бардым го. Кайра платный менен келдим. Ушу 130 ошондой менен дальняя дорога неме зарядты көп жейт да. Мынданча шаар ичинде жүрсөң жүрө бересиң, урапчы заряд көп жебейт. Ошол, достор, ушу кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин анда. Сак саламатта, аман эсен тургула. Айткандай эле, адаттагыдай эле ойлоруңарды комментарийге жазып, классыңарды басып, каналга катталып болсоңор катталабыз. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин